Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен экран аркылуу көрүшүп, түнгө карайдан көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Кечки 9:30 барыңыздарга кутман кеч каалайлы. Ал эми мына ушул ысык күндөрдө биз дагы бул кечти дагы ысык кылып өткөрөлү деп турган учурубуз. Анткени түнгө карай башталды. Ал эми студиябызда мен жалгыз эмесмин. Бүгүн дагы бизде өзгөчө коногубуз бар. Жеке ырчы бизде Калыс Жакыпов. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кол чабыңар. Өзүм кол чабып коеюн. Кол чабыңыз. Саламатсыздарбы? Жалпы жумурай журтубуз менен амандашып, саламдашып алалы. Саламатсыздарбы? Сизге да саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келдик. Не жаңылыктар болот? Жаңылыктардан баштай берсеңиз болот. Кудайым буйрса көчө эле ошол Кыргызстаныбызга жакшы кеңири таанылып калган Айзада Жамгырчиева эжеке экөөбүз жаңы бир дуэт иштеп чыктык. Ошол дуэт Сен дедим деп аталат. Сен дедим деп аталат. Бек агабыздын ырын жаңылап, ошону иштеп чыктык. Анан клип тарттырып, анан ырды негизи карантинге чейин эле бүткөн. Анан клип тарттыралы деп ана мына болуп атканда карантин болуп калды. Анан карантинге байланыштуу клипти токтото туруп, анан карантин бүткөндөн кийин дароо клип тарттырып, анан клип жарык көрдү көчө. Кудайым буйрса, биринчи күндөн баштап YouTubeга чыгат. Анан дагы жаңылыктардан Алмаз Шадаев менен дуэт жаздырып атабыз. Дагы жана башка жакшы бир чыгармалардын үстүнөн, клиптердин үстүнөн иштеп атабыз десек болот. Дуэт болупту да катарыначы. Эмне үчүн дуэт болуп атат? Негизи бир кыз менен дуэт жаздырсамбы деп пландап жүргөм. Ошол продюсерим менен планым жакшы бир ылайыктуу издеп жүргөнбүз. Анан буга чейин эле ошол Айзада эже экөөбүздүн мамилебиз жакшы болчу. Анан ошондон улам Айзада эжеге сунуш кылдык. Ушундай дуэт кылбайлыбы, кандай дейсиз деп ошол ырды сунуштасам дароо эле өзүнүн макулдугун берип, анан ушинтип анан жаралып калды. Кайра Алмаз менен жаздырдыңар, Жаздырып атабыз, Кудай буйрса. Жаздырып атасыңар. Жакын аралыкта көп болуп калат экенбиз анда. Жаздыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Негизи сизге жалгыз ырдаган жагабы же дуэт менен ырдаган жактыбы? Жалгыз ырдаган негизи жеңилирээк да. Мисалы, анын жумушу болуп калат, мисалы, клип тарттыраарда, ыр жаздыраарда. Ошого келип бере албай калышы мүмкүн. Же болбосо клип тарттырган учурда анын убактысы же башка бир жумуштар болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан жалгыз ырдаган оңойрок деп ойлойм. Сен дедиң ырын жаздырыптырсыздар, Бек Борбиевдин чыгармасы. Муну кандай болуп тандап калдыңар? Азыркы учурда мисалы эски ырларды кайрадан жаңылатып ырдоо бир мода десек да болот, актуалдуу десек да болот. Анан азыркы учурда мисалы ошол автордон уруксат суроо менен болуп атат болуш керек, барды? Мен негизи ушу Бек Байкенин ыры менен кичинекей кезимден бери чоңоюп калбадым. Ошо кичинекей кезимде эле ошо Сахна деген ыры менен кеңири элге таанылгам десем болот да. Анан чоңойгондон кийин азыр мени көп элдер ошол Бек Борбиевдин жанагы Сахна деген ырын ырдаган бала турбайбы, аябай чоңоюп калыптыр деген көп ушундай сөздөрдү угам да. Ошондо канча жаш эле? Анда бир 9 жашта болчу. 9 жашта. 9-10 жашта ураган болчу. Анан чоңойгондон кийин да бир Бек Байкенин ырын ырдагым келип, анан ошол Сен дедим же болбосо башка бир ырларын ырдасамбы деп пландап жүргөм. Анан ушул ыры туш келди. Анан жаздырдык. Бек Байке негизи кичинекей кезимде ырды сураганда мен ырларымды сурабай эле ырдай бер деген да. Сизге? Мага ошентип айткан. Анан ошондон кийин ырларын сурабай эле ырдап жүрөм. Сонун турбайбы? Сурабай эле сурабай эле каалаган ырын ырдай берем. Анан аккордеон менен да көп ырларын ырдап жүрөм. Анан экөөбүз жакшы мамиледебиз. Байке катары ошол Кыргызстандын эң мыкты ырчы катары ошол Бек Байкени айтсам болот да. Сахна ыры жөнүндө бир аз сөз кылалы, Чынында эле 9 жаштагы Калыс Жакыпов азыр чоң жигит болуп, азыр сахнада өз алдынча ырчы болуп чыкты. Ошол сахнаны эмне болуп аткарып калгансың, кантип чыгып калдың сахнага? Ошолор жөнүндө айта кетсең. Негизи көп берилүүчү суроо. Эмнеге кичинекей кезиңден баштап ырдап калдың? Ошо ырдаганың эмне түрткү болду? Ким түрткү болду? Ким колдоо көрсөттү деген. Кичинекей кезимден бери эле ушул ата-энем колдоо көрсөтүп, түрткү берип, ошол чыгармачылыгымды аябай колдоп келатышат. Бардыгы ошол
мен негизи ошол 2-класстан 7-класска чейин сахнада жүрдүм да. Ошол учурда бардыгын атам колдоп, бардык жерлерге атам ыр жаздырып берип, эми 2-класстарда өзүң акча тап жаздыра албайсың да. Анан ошол учурда үй бүлөм, ата-энем колдоосунан колдоо көрсөтүп, анан ушу сахнада жүрдүм да. Биринчи сахнаны жаздырып калышым себеби атам ошо Бекборбиевдин дискин алып келет үйгө. Дискин алып келип, анан ырларын бүт баарын угуп чыгабыз, кайсырын жаздырсак деп. Анан ошо атама сахна жагып, ошо сахнаны жаздыралы деп. Негизи ошол сахнага чейин бир 10 чакты ырым бар болчу да. Бирок бир дагы ырым радиолорго, телелерге өтчү эмес да. Анан ошо сахнаны жаздыргандан кийин бүт радиолордон жаңырып, телелерден кетип, анан бүт жерден кеткенден кийин ошол ал кезде интернет тармагы өтө өнүккөн эмес болчу. Ошондуктан теле аркылуу жалпы элге кетсе керек деп ойлойм да. Ошол учурда мен сезчү эмесмин да ушунчалык атактуу экенимдичи. Анан кийин интернет булактары өтө жайылды го. Ошондон кийин анан сахна элдин баары эле сахнаны ырдаган бала дегенден кийин анан ошондо жакшы эле элге тараган турбайбы деп ойлоп калам азыр. Келгиз анда азыр дагы ушул Бек агабыздын чыгармаларын аккордеон менен аткарабыз. Кайсыл чыгармасын аткарып бересиз? Жогорудан бери ушул кичинемден бери Бек Борбиевдин ырларын ырдап келе жатам деп атасыз. Аккордеонду негизи 5-класстан баштап ойноп келем. Анан аккордеон 5-класста көтөрө албай, ушундай кичинекей аккордеон болчу. Бул экинчи аккордеонум да. Биринчи муну жакында эле алмаштырдым. Анан 9-класста негизи анан ошо аккордеонго болгон, ошо комузго болгон кызыгууларым башталды. Анан Бек агабыздын Дүрүдүм деген чыгармасы бар. Токточу жигит, айтайын сенде бар бир сөзүм, мен сенде коркпоймун, сен антип кабакты күйбөгүм. Билимин байлык бар, кыздарың башка дагы көп. Бир ауызга тийбегин, анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрүдүм болду келбей жүргүн, жигити бар экенде эми сен билип жүргүн. Bilemin baylıkka sen alıp barın güngünsün, otu çok jalınga kalpene kıynalıp bülbülüm. Sen jigit taң kalba, al üçün dayanmın men barına. Alp geri al benim, alp geri al benim, alp geri al benim suyum. Dürüdüm doldu gelbey жүргүн, жигити бар экенде мени сен билип жүргүн. Бали кол чабуулар сонун аткаруу. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы ырдатабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Анан калыс мындай суроо бергим келип атат. Негизи канча музыкалык аспапта кол ойнотосуз? Буга чейин дагы Инстаграмдан карап көрө турган болсок, көп эле билет окшойсуз. Негизи биринчи, экинчи классымда комузду үйрөнгөм. Комузду үйрөнүп, комузда азыркы залкар комузчубуз көзөтүп кеткен Нурак Абдрахмановдон комуздан сабак алгам.
Андан сырткары Рыскул агайым анда сабак алгам. Комуз биринчи комузду өздөштүргөм. Андан кийин аккордеонду, анан Мураталы Күрүнгеевке тапшыргандан кийин фортепианога кызыгуум күчөп, фортепиано менен негизи ырларды чыгарган оңой болот экен. Аккордторду басып, анан бир сүйгөнүндү эстеп, ошентип анан ырларды чыгарып, ошол 3 аспапты азыркы учурда колдонуп атам. Ал эми андан сырткары ошол гитарага кызыкпай калып турмун да. Гитараны азыркы учурда үйрөнүп атам. Аккордторду кичине үйрөнүп, кыздар кырдап бергенге. Тамаша болду. Жакшы, ар бир сөзүңүздө кыздарды кош кетет экенсиз, э? Баардын көңүлүн алат окшойсуз, э? Жок, негизи жактырган, бирөө эле негизи. Жактырган кызым бар, бирок ошо. Жакшы. Мына ушундай, негизи айтып жүрдүңүз беле бул учурга чейин кызыңыз бар экенин элерге? Айтчу эмесмин? Анда келиңиз ушул жерден бирөө айталы эми, э? Бирөө айталы. Негизи бирөө айталы. Качан, мисалы, жактырган кызыңыз жөнүндө кантип жүрөгүңүз сейиледи, мисалы, чыгармачыл адамдар башкача сөйт деп коет го. Негизи чыгармачылыкта бардык эле ошол өзүнүн жеке жашоосун жашырат эмеспи? Анан мен негизи эч нерсе жашырбайм. Негизи жактырган адамым бар. Бирок сүйлөшкөн кызым жок да. Ошондой. Кандай болуп калды? Жактырган адам бар, э? Ал билеби? Ал билет. Бирок девушкам жок. Ошондой. Мына сага сиз мындай даана чыгармачыл адам экенсиз да, э? Туңгуюкка салып койдум окшойт. Туңгуюк. Качан үйлөнөсүз? Азыр буюрса Лютфила Бозурманкулова уулу деген продюсер менен контрагыбыз бар. Кудай буюрса 3 жылга түзүлгөн. Буюрса 3 жылдан кийин Кудай буйруганы да, эртең эмне болуп кетет билбейбиз да. Балким азыр эмне болуп кетет, анан Кудай буйруган күнү үйлөнөбүз буюрса. Балким контракт бүткөндөн кийин. Балким контракт бүткөндөн кийин, балким контрактка чейин, балким контракт бүткөндөн кийин 2 жылдан кийин. Сиз аябай мындай тамышмактырып коет турбайсызбы? Жакшы, чындыгында буйруган күнү, э? Буйруган күнү. Ошол жактырган адамга мындай ыр арнап, ыр жазып, жаздырып көрдүңүзбү? Негизи мен бүт өзүм чыгарган ырлардын бардыгы ошол адамга арналат. Ошол адамды эстеп, ошол адамды ойлонуп, анан ошол ырлар жазылат да. Романтикалык ырлар. Келиңиз ошол адамга арнап туралы ушул бир ыр да арнайлы. Жалпы сүйүшүп жүргөн биздин замандаштарыбыз бар болсо, силер үчүн Калыс Жакыповдун аткаруусунда болсун, сүйүү темасындагы керемет чыгармаларды. Сен деген чыгарманы аткарып берейин. Макул. Көргөн сайын көчөдөн сөзгө тарткым келет сени. Сүйлөй албай кайра сүрдөнөмүн арка чегиңим. Жамалың айдай, жагымды кандай, жалбырым жүрө берсин дегим келеби, ай дегим келеби. Sen абалыңды сезип турсаң деле, байкамаксаң болуп жүрөсүң неге. Sen кабагыңды бир көрүстүң деле, бир жылмайып койсоң болбосун неге. Sen la 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 sen la 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 sen la 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 sen. Жакшы, соодун аткаруу. Бул чыгарма өзүңүздүкүбү, же кандай? Бул чыгарма Сагынбек Молдоев деген байкемдики. Ошол. Ошондон алып бардыгансыз. Ошондон бардым. Жакшы, мына ушундай сонун керемет ыргактар менен программабызды улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде Калыс Жакыпов конокто. Бизден эч кайда алыспай туруңуздар. Биз бир аздан кийин улантабыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз түнгө карай. Ал эми бүгүн бизде конокто жаш аткаруучу, ырчы Калыс Жакыпов бизде конокто. Калыс, азыр биз оюн ойнойбуз сиз менен. Болгону сизге суроолорду берем. Сиз бир тамга тандасаңыз.
Өзүңүз каалаган. Адан башка тандабайсызбы? Бир эле оңой болуп калды ба, Кны тандайм да. Мындай Адан тескеринче чыкпай калат экен да көбүнчө. Кны тандайм. К тамгасы. Анда сиз бир гана К тамгасынан баштап жооп бересиз. Сизге бир канча суроо берем. Макул. Аны эмесе кеттик, болушунча бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыз. Сизден жакшы жоопторду күтөбүз. Даярмын мен анда. Даярсыз. Анда эмесе К тамгасынан кетти. Биринчи суроо, кантип билинбей калуу керек? Көрүнбөй. Итти эмне менен байлайт? Короос менен. Короос менен? Жакшы. Кимден интервью алгыңыз келет? Кайрат Нуртастан. Каяктан жумуш тапса болот? Көчөдөн. Компьютердин бөлүгү? Клавиша. Ким эртең менен эрте турса? Кудай берет. Жакшы. Дасторкон үстүндө отурганда эмне кылбоо керек? Кекирбөө керек. Самолет эмне менен иштейт? Керосин менен. Түшүңүзгө эмне кирди? Кызым кирди. Фобияңыз эмне? Караңгы. Сизди эмне менен таң калтырса болот? Кооздуктар менен. Бир оорунун аты? Коронавирус. Сизге аябай дал келип атат. Эртең менен эмне жакпайт? Кеч турган. Сазда кимдер жашайт? Кишилер. Диванга эмне такалып калат? Килем. Эмнеге боор ооруйт? Кишилерге. Боор ооруйт. Кол чабуулар жакшы. К тамгасы оңой экен, чындыгында, бардыгынан. Негизи мен оңой деле эмес го, өзүмдүн табышкерлигимен го. Өзүңүз ушундай кыйсыз. Жакшы сөздөр болду. Бир оорунун аты десек, коронавирус деди. Кыскасы бардыгы дал келди. Болгону диванга килем жабышат деген өзгөчө болду, Жакшы, мына ушундай оюң болду. Ал эми биз болсо маегибизди уланталы. Инстаграмды карап көрсөм, кесиптештериңиздин ырларын ырдап киргизип коет экенсиз, Мирбек Атабековдукун уктум, дагы кимдердики жүргөн. Негизи жага ушундай, негизи кимдин чыгармачылыгын көбүрөөк баалайсыз? Азыр ошол Инстаграмга ушундай кавер деп коет, азыркы тил менен айтканда актуалдуу болуп калат аябай. Ошол аркылуу дагы элге кеңири таанылып, ошондой элге кеңири сиңгендер бар да. Мисал келтирбей эле коеюн, өзүңүздөр эле билсеңиздер керек. Дүйнөдө деле, Дүйнөдө деле ушул кавер аркылуу ошо элге таанылгандар бар да. Анан эмнеге болбосун, эгерде меники ошол кавер ырдоом окшошуп атса, элдерге өтүп атса, ошентип ырдап киргизип турган элдерге жакшы маанай тартуулап, көп суранышат да, бул ырды ырдап бериңизчи, бул ырды ырдап киргизбейсизби, тиги ырды ырдап бериңизчи, ошону уккубуз келип атат сиздин аткарууңузда деп. Ошо элдердин суроосу боюнча мен ошо ырдап киргизем да. Элдер кайсы ырды суранса, ошол ырларды ырдап киргизем да. Негизи ошо Кыргызстандагы эле ырчыларды эле карап көрө берели. Кимдин чыгармачылыгын көбүрөөк баалайсыз? Негизи чыгармачылыкта бардыгынын эле чыгармачылыгын баалайм, элге жакшы таанылып калгандардыкынчы. Анан бардыгынын аракети күчтүү, өзүнүн аракети менен, өзүнүн үнү менен, же болбосо өзүнүн ошо талкпаган эмгеги менен элге таанылганда, ошондуктан баарыныкын сыйлайм. Мисалы бир ырчынын үнү жакса, бир ырчынын ырлары жагат. Эгерде ошол ырчынын ырлары жаккан болсо, үнү жакпай калышы мүмкүн да. Эгерде ырчынын ырлары жакса, ошонун үнү жакса, ырлары жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан бир адамды баса белгилеп айта албайм да. Бирок азыркы чыгармачылыкта Бек Байкенин чыгармачылыгын сыйлап, ошол чыгармачылыгын көп угам. Учурда мисалы үнү аябай сонун, бирок ырды туура эмес тандап алган ырчылар да аябай көп, көп. Мисалы азыр фирма деп ырдап атышпайбы? Мисалы кыргыздар мисалы народный өзүбүздүн үнүбүз бар да, өзүбүзгө Кудайдан берилгенчи.
ошону алып кетишибиз керек. Мисалы биз ошол американецтерди же болбосо башка бир мамлекеттин ырчыларын туура ырдасак, биздики окшошпойт да ал нерсе. Алардыкы жакшы болуп окшошот, а биздики мындай капталдан караганда мындай башкача эле көрүнөт да. Ошондуктан өзүбүздүн үнүбүздү, өзүбүздүн ошол Кудайдан берилген талантыбызды ошондой аркылуу ошондой кылып көргөзүп, элдерге көргөзүшүп, башка мамлекетке дагы ошондой өзүбүздүн талантыбызды таанытышыбыз керек деп ойлойм да. Сиз мисалы ырларды кантип тандайсыз? Ырларды өзүм жүрөгүмө жакса, ошону ырдап чыгам. Жүрөгүмө жакып мындай мисалы ырдын обонуна маани берем биринчи орунда. Анан сөздөрүнө өтө деле маани бербейм, анткени эгерде обон жакшы болсо, жакшы сөз жазып койсоң болот да ага. Ошондуктан обонуна жакшы маани берип туруп, анан ырды чыгарабыз. Жакшы, негизи ошол эле тармактардан башка жактардан көрүп калабыз тойлор, үй тойлорго да барып калат экенсиз, аккордеон көтөрүп алып. Үй тойлорго мурда барчумун, ырдап чыга электе. Ошол кайрадан ошол кичинекей кезимден бери ырдап, тынуугудан кийин кайрадан сахнага чыгып атканына 1 жылдын жүзү болду. 1 жылдын жүзү болуп калды. Ошого чейин, ошо сахнага кайра ыр жаздырып чыга элекке чейин, ошо комуз менен, аккордеон менен, өзүмдүн дос балдарым менен, ырчы дос балдарым менен үй тойлорго барып, кызмат кылып, кичине акча таап дегендей ошентип жүрчүбүз. Анан ырдап чыккандан кийин андай азыр көбүнчө ошол ресторандагы тойлор, ошондойлорго чыгып калдык. Сурайын дегеним, салттарды кандай билесиз? Мисалы өзгөчө ушул үй тойлорго барып калганда ар кайсы жерде ар кандай бир салттар, көрүнүштөр бар, мындай өзгөчөсүнө туш болгон учур болгонбу? Өзгөчөсүнө туш болдум жакында эле. Бир 3-4 күн мурун Ош тараптагы дос балам үйлөндү. Анан ошо келинчеги дагы ошол Ош тараптан экен. Салттар аябай соодалашып, баланы чыгарарда соодалашып, мончо сом берсеңер чыгарабыз. Баланыбы? Баланы. Көргөзүп аткандачы күйөө баланы. Кызды эмес, кызды эмес. Анан тамак ичип отуруп, мисалы, ошо күйөө бала отурайын деп атканда алдына калыңыраак салгыла, төшөк салгыла, жок бундан күйөө баланы сыз өтөт, палас салгыла деп аябай башкача салттар бар экен. Ошолор биринчи жолу көрүшүм. Ошо. Буга чейин да көргөнсүзбү негизи? Буга чейин негизи көргөн эмесмин. Бизде мисалы барганда, мисалы баланы көрөрдө бат эле мисалы акча берип эле көрөсүң да. Аякта соодалашып болбойт, андай канча бериш керек, ошондой соодалашат экен аябайчы. Ошо кичине кызыгыраак болду. Ошо урушуп кетчүдөй болуп. Урушуп кет, качан урушуп кетишет депчи. Ошо кичине мен үчүн жаңылык болду да ошол күнү. Негизи өзүңүз ушуларды колдонуп, баягы эми өзүңөр тараптан колдонгон учурлар, же болбосо ырым-жырымдарды колдонгон учурлар болобу? Ырым-жырымдарды, мисалы, ырым-жырымдарды колдонсок, мисалы, Кыргыздын көптөгөн ырым-жырымдары бар да, мисалы. Ал бирок ошол мусулманчылыкта ширк деп коет да. Мисалы, ошо ырым-жырым, мисалы, мышык өтүп баратканда же болбосо шыпыргыны койбо депчи, ошондой ырым-жырымдар бар эмеспи? Ал мусулманчылыкта өтө чоң күнөө болуп эсептелинет да, ширк болупчу. Ошондуктан ырым-жырымдарды деле көп деле колдонбойбуз. Салтты, мисалы, мен үйлөнөрдө кийин буюрса, көп деле салттарды колдонбой, жакшы азыркы замандын талабына жооп берип, заманбап эле үйлөнсөмбү деген ойлорум бар да. Эми билбейм, эми убакыт көргөзөт да. Ата-энем ошо кыздын ата-энеси менен кандай сүйлөшөт, ошол аркылуу көрөбүз. Негизгиси кыз каяктан деген суроо да. Ошого жараша болуп кетти. Ошого жараша болот. Ооба. Жакшы, анда келиңиз сизден дагы бир чыгарма сураналы. Андан кийин мен суроолоруман сырткары да бул жакта суроолор бар, ошолорго жооп беребиз. Өмүрдө да айнандай. Кайсы?
kalsam da bağıtı azap canda düşüp tartsam da men seni suyam ömür, men seni suyam ömür. Aldından azgırıp çakırdım ay, aldın kocaşlıktın cazındalay. Ansın da suyum akım baray, men seni suyam ömür. Bir erik bildiğin alettendin, bir yürek bileğin aran terdin. Tar joldum aksap yüzgüsüm da, men seni suyam ömür, men seni suyam ömür. Жетерде биіктікке құлап қалсам да өмір өйділіп қайра тұрар қуат алсам да өмір алдыңа дамайсынып қилап барсам да мен сені сүйем өмір, men seni suyam ömür. Aldından azgırıp çakırdım ay, aldın kocaşlıktın cazındalay. Ansın da suyuğun akım baray, men seni suyam ömür. Bir erik bilmeymin alettendin, bir yürek bileğin aran terdin. Tar joldun aksap yüzgüsüm da, men seni suyam ömür, men seni suyam ömür. Men seni güten ömür, men seni suyam ömür. Бали, сонун аттаруу жана сонун чыгарма. Ар жолдо миң аксап жүз күйсөм да, мен сени сүйөм өмүр. Suyam ömür. Кандай сөздөрү, кандай сонун, чындыгында эле бул өмүр кандай болсо да жашашыбыз керек, Ооба. Мына ушундай сонун чыгарма Калыс Жакыповдун аткаруусунда болду. Ал эми Калыс азыр сизге бул жакта суроолор бар. Акырын жертип чечип кое берейин. Чечип кое бериңиз. Мен сизге ушул суроолордон окуп берейин. Сиздин бул жашоодогу эң башкы жетишкендиктерим деп эмнелерди ойлойсуз? Эң башкы жетишкендиктерим мен мисалы ата-энемди ушул күнгө чейин уят кылбай өзлөрүнүн тарбиясын берген жакшы деп ойлойм да эми. Көп адамдар айтышат, кичипей эле жөнөкөй адамгерчилик деп аласың депчи. Ошол нерселер бүт ата-энемдин жетишкендиги болуш керек да. Ата-энемдин күзгүсү эң башкы жетишкендигим ошого. Жакшы. Кийинки суроо, сизге бул учурга чейин эң мындай кызыктуу айтылган комплимент кандай болгон? Же болбосо таң калыштуу айтылган? Көп эле болот негизи комплименттер, анан үнүң жакшы деген комплименттер көп болот да. Кызыктуураак, мындай таң калыштуураак, мындай сизге айтканда чочуп кеткен учурлар болгонбу? Жок, андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Андай болду элек. Көбүнчө эле ошо үнүң жакшы, жакшырдайсың деген эле болот. Калган башка деле андай комплименттер айтылбайт. Макул, кийинки суроо мындай дейт, жашооңуздагы эң баягы кыйын, кырдаал калып калган учур болот го? Бир ыңгайсыз абалда калып калган учур. Ушундай учур кайсы жерде болду эле, эмне болду эле? Ыңгайсыз абал ошо кичинекей кезимде болуш керек. Кичинекей кезимде болсо керек. Ошо сахнага көп чыкчумун, алып баруучу болуп, анан алып барып атканда же болбосо бир монолог айтчумун, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү айтчумун. Анан бир жолу аябай чоң бир кароо сынак болуп калды, ошо монолог айтыш боюнча. Анан чыгып айтып атып аябай жаттагам да, бир ошого бир 4-5 ай даярданып,
аябай даярданып анан ошол сахнага чыгып айтып атканда унутуп калгам, чыгып туруп сахнага. Ошондо башына чейин айтып, кайра кайталап, кайра аягына чыкпай токтоп калып, кайра башынан айтып, ошентип аябай уят болгом. Ошондон кийин көп чыкпай калгам сахнага. Аябай бир сокку болгон да. Анан кайра чоңойгондон кийин анан өзүмдү кармап, жакшы бир күч алып, анан кайра сахнага чыгып баштадым да. Азыр андай учур болду экен, мисалы сахнада же болбосо эфирлерде чыкканда сөзүңдү унутуп калып, ырлардын сөзүн унутуп же Ырлардын сөзүн унута бересиң негизичи. Анан унутуп калганда мисалы уйкаштырып кошуп кете бересиң да, мисалы адашканын билдирбешиң керек да. Ошол моментте мисалы башка сөз кошуп же болбосо бир үчүнчү куплетинде сөзүн кошуп, ошентип улап кетем. Билдирбейм да башкасы. Билгиспей калыптыр азыр калыс. Жок, азыр адашкан жокмун. Жок, азыр адашкан жоксуң негизи дегеним. Кийинки суроо мындай дейт. Эгерде ушундай сизге бир күч берилсе, дүйнөдө эмнени өзгөртөт элеңиз? Күч берсе негизи халк болмок. Тамаша албетте. Күч берсе, мисалы кандай? Кандай күч? Дүйнөнү өзгөртө турган. Эмнесин өзгөрткүңүз келет? Ойлонгон учурлар болгонбу? Дүйнө жүзүндө мисалы азыр аябай ачка, мисалы сууга жетпеген, бир мындай кичинекей бир нанга жетпеген адамдар көп да. Ошолордун бардыгын бүт мамлекеттердин бардыгын өнүктүрүп, анан эч бир ата-энесиз, эч бир ошол ачка калган адамдардын бардыгын бүт адамдарды бир деңгээлде кылып, бүт баарын бир калыпка келтирмекмин да. Мисалы бирөөнү бай дедирбей, бирөөнү кедей дедирбей, бардыгын бирдей укуктуу кылмакмын. Жакшы, мындай дейт. Эгерде китептеги кайсы бир каарманды танда десе, сиз ким болмоксуз? Китеп чын айтсам, ошол Китеп окуйсузбу негизи? Мектеп курактан кийин көп окуй элекмин. Китепке негизи азыр эми макул мектептеги кезде деле ала бериңиз. Мисалы мен Чыңгыз Айтматовдун китептерин көп окугам да. Бардыгы эле ошол тетиги согуш убагындагы бир оор күндөргө туш келип калады. Ошондуктан тандабайм го дейм эч бирисин. Бардыгы болмоксузбу, Жакшы. Мына ушундай суроолор болду. Калыс сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфир жактыбы сизге? Эфир кызыктуу болду. Аябай жакшы, орчундуу суроолор берилди деп ойлойм. Мен дагы ошого жакшы жооп берсем керек. Негизи эфирге барган жагат деп айтып аткансыз, Негизи эфирге барып ушинтип баарлашып, пикир алмашып отурганда көп адамдар менен сүйлөшкөн жагат да. Анан эфирден дагы бир өзгөчө суроолор берилет эмеспи? Ошолорго да өзүмө жаңылык болуп, көп нерсени үйрөнүп, ошол эфирде кандай сүйлөш керек экен, кандай мисалы кээ бирде ошол таблицалар келип калат да, жадыбал болот го. Негизи ошол өзүм мектепте математиканы жакшы окугандыктан ошол суроодон аябай корком. Ошол эфирге барган сайын ошол жадыбал келбесе экен, таблица келбесе экен деп тиленип барам да. Ошо бүгүн да берген жоксуздар. Математиканы жакшы окугансызбы? Жок, математиканы жокмун, бирок мындай гуманитардык сабактардын баарынан жакшы окугам. Жакшы. Мындан ары дагы көп китептерди окуй бериңиз деп сунуш кылабы сизге? Буюрса эми окуйбуз, камын атабыз, билектирүүгө киришели деп. Сонун чыгармаларды жаратыңыз, дагы чыгарып бериңиз. Ошол эле Инстаграмда элдер күткөн каверлер чыгарыңыз дегендей көбүрөөк, Сизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Бүгүн бизде ырчы Калыс Жакыпов келген, эсиңиздерге сала кетели. Ал эми биз түнгө карайды жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки жекшемби күнү көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.